Жашаган өтөт, жасаган калат дейт. Адискөй мырзалардын бири студиябызга келип отурат. Анда чакырып маек баштайлы, Нургыз. Дарыгер бүткүл дүйнөлүк кургагучка каршы күрөшүү күнүнө карата Темир Төлөгөнов агайыбыз келип отурат. Темир Шарипович, саламатсыз? Саламатсыз. Плантаңыз менен бул жакка өтсөңүз болот. Кутмандуу таңыңыз менен. Эртең 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак каршы күрөшүү күнү экен. Эл аралык деңгээлде карап көрсөк, ушул кургак кучук оорусун күрөшүү боюнча көптөгөн баягы атайын акциялар, иш-чаралар өтүп турат экен жыл сайын. Анан белгилеп айтсаңыз, ушул негизи кургак кучук оорусунун эмне үчүн дүйнө жүзүндө канча убакыт өтсө дагы ушундай маани берилип келет? Абдан жакшы суроо болду, рахмат. Бул кургак кучук илдети канча кылымдан бери келе жаткан окшойт. Муну деле биз акыркы 2 жылда пандемия COVID-19 деп көнүп калганыбыз менен кургак кучуктун пандемиясы илгертен бери эле келатат да. Тилекке каршы. Дүйнө жүзү боюнча, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөтмөсү статистикасы боюнча жылда жер шарында 10 миллиондон ашык жаңы учур катталып атат. Кургак кучуктун жаңы учурлары. Ошонун арасында 1 миллион 400 миңдин тегерегинде кишилер ушул илдеттен көз жумуп атат. Ошон үчүн бул бүткүл дүйнөлүк көйгөйлүү маселе болуп атат да. Анан ошо бүткүл дүйнөдө 30 мамлекет бар, кургак кучук кеңири тараган. Ошол мамлекеттерде тилекке каршы биздин Кыргызстан ошол 30 мамлекеттин ичиндебиз. Анан Европейское бюро ВОЗ дейт, саламаттык сактоо, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун европалык бюросунда ошо бизде да ошол жака киргизген 18 мамлекет бар экен, ошондой кеңири тараган. Ошонун ичинде биз дагы бар экенбиз да. Ошон үчүн кургак кучукка биздин мамлекетте абдан жакшы көңүл бурулуп, өкмөт дагы, анан эл аралык донорлор дагы ушу кургак кучук менен күрөшүүдө жапа-тырмак иш көрсөтүп келатабыз да. Агай, өзүңүз айттыңыз да, пандемия учуру депчи. Мурдакыга караганда мындай бир аз өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көргөн учур көбүрөөк, абайлап, маска тагып дегендей. Статистика боюнча ушул аралыкта бизде кандай өсүш көбөйүп кеттиби же тескерисинче бир аз ошонун натыйжасын бердиби? Кыргызстан боюнча, рахмат. Кыргызстанда кургак кучуктун катталышы акыркы 15-20 жылда төмөндөп баратат. Бирок канаттандырарлык эмес да, жай төмөндөп баратат. Бирок баса белгилеп кетиш керек. Кургак кучуктун 2 түрү бар. Сезимтал түрү бар, ал оңоюраак дарыланат. Анан дарыга туруктуу кургак кучук бар да. Ошол дарыга туруктуу кургак кучуктун учурлары бизде өсүүдө болуп атат да. Ачык жабык дегенибиз да? Жок, ал ачык жабык эмес. Ачык жабык ал бөлөк. Ачык дегени ал баягы дем алып атканда өпкөсүнөн чыккан абада майда тамчылар болот. Ошолорго жанагы микробдор, палочки коха деп коет, же болбосо микобактерия, туберкулез ошолорго жармашып эшке иши кылып, абага микобактерия, туберкулезди бөлүп аткан орунду ошону БК положительный жугушту дейт да. Анан Кыргызстанда жылда 5500–5600 жаңы учур катталат. Жылда эле ошонун ичинен өспүрүмдөр 14 жашка чейинки балдар 600 саны болот. Тилекке каршы жылда 400 киши ушул илдеттен Кыргызстанда көз жумуп атат, ар кандай себептер менен. Сөзүңүзгө аралчы, бирок ошол акыркы статистикалар боюнча айтып жатышат го азайгандыгын. Азайып баратат жалпысынан. Жалпысынан азайып баратат, жана сезимтал түрү азайып баратат. Бул ошо туура дарылоонун себебинен да. Ооба, туура дарылоонун себебинен, өкмөттүн аракетинин натыйжалары, бул өкмөттүкү, саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлериники, андан кийин эл аралык донорлор дагы бул жерде көмөк көрсөтүп атат. Андан сырткары бейөкмөт уюмдар дагы өз салымын кошуп атат. Ошол биргелешип, акырындык менен кургак кучук жеңилип келатат. Бирок жанагы дагы эле мен айтышым керек, кургак кучуктун дарыга туруктуу формасы көбөйүп атат. Анын себептери ар кандай да. Кээ бирөөлөр элдер билет, кургак кучуктун белгилерин билет.
2 жумадан ашык жөтөлүп атса, температурасы кечкурун көтөрүлүп атса, түнкүсүн тердеп атса, алсырап атса, элди биз үйрөтүп атабыз. Жана айткан мекемелердин баары, уюмдардын баары ошондой маалымат жеткирилип атат. Бирок элдер кайрылбай атат биринчи себептен да, убагында кайрылбай, кеч кайрылып алып туруп, өзүнүн оорусу күчөп өтүшүп баратканда дагы анан ага чейин баягы диагноз коюлганга чейин уже үй бүлөсүн, жакынкы аралашып жүргөн чөйрөсүнө да жуктуруп алып атат. Экинчиден, эмне үчүн көбөйүп атат дарыга туруктуу кургагычтыктын формасы? Экинчиден, сезимтал форманы 6 айдан 7, 8, 9 айга чейин мөөнөттө, 9 айга чейинки мөөнөттө айыктырып койсо болот. Бирок бир шарт болот да, баягы ооруп аткан киши дарыгердин көрсөтмөсүнөн эч кандай кыйшайсыз дарыларды ичиш керек. Дарыга туруктуу форманы уже 2 жылга чейин дарыланат да. Ошонун ичинде, ошонун арасында көп оорулар ар кайсы себеп менен кээ бирөө таштап коюп атат, такыр эле ичпей, кээ бирөө үзгүлтүккө учуратып, мисалы үчүн сезимтал форма менен дарыланып жүрүп, 1 ай, 2 ай таштап койсо, анан кайра эле докторлорго келсе, баягы өлүп бараткан микробдор кайра бурунку дарыны тоотпой калат да, уже дарыга туруктуу кургагычтык болуп калат. Анан аны 2 жылга чейин дарылашка керек. Себептери бу жерде ар кандай да, экономикалык жагынан, өзүнүн шалакылыгы жагынан, маалымат жетишпестиги жагынан ошондой кайдыгерлиги дагы кездешет да. Дарылануу жагын айтып өттүңүз, анан ушул дарыгерлер айтат экен, кургагычтык менен ооругандар өзгөчө тамактаныш керек деп. Өзгөчө кандай? Мындай иммунитетти көтөрө турган жакшы тамактаныш керек дегендей баал. Биз дагы ошол элге маалымат берип атканда, кургагычтык кандай, белгилери кандай, эмне кылыш керек белгилер пайда болду дегенде, ошондо эле кошо ушул маселени козгоп кетебиз. Эми кургагычтык менен ооруп аткан киши витаминдүү, күчтүү табак ичиш керек. Күчтүү дегенде бизди көбү түшүнөт экен да, күндө 5 бармак казык арта, анан аш дегенде. Бирок бул социалдык оору да болот атпайбы? Социалдык десе да болот, бирок социалдык дегени менен азыр колунда барлар деле ооруп атат. Кедей эмес. Кедей жакырлар деле ооруп атат да. Себеби кургагычтык аба аркылуу эле жугат. Аба бир болгону менен эч кимде кепилдик жок да, мен оорубайм деп баягы колунда барлар деле ооруп калып атат. Элдик медицинаны колдонгондо натыйжасы канчалык болот? Анан азыр анализ жөнүндө айттыңыз да, анализде кээде деген бир анализди чыгаруу үчүн мисалы үчүн кээде жумалап күтүп калганга туура келет, ар кандай түрүнө жарашачу. Ошол аралыкта мисалы ооруган киши үй бүлөсү бала бакырасы дегендей мындай же технология өнүгүп кандай болуп калды? Абдан жакшы суроо болду. Эми буга чейин мурун анализдери тапшырыш үчүн, мисалы үчүн кургагычтыктын белгилери пайда болгон киши жакын арадагы өзүнүн жашап аткан жериндеги медициналык мекемеге кайрылса, ошондон какырыктардын үлгүсүн алат. Ошол какырыктардын үлгүсүн мурун мед кызматкерлери районго жеткирчү, анан райондон областка кетчү. Ошентип сиз айткандай бир жумалапта кармалып калчу да. Азыр ошо транспортный конторага келишим түзүлгөн. Транспортный контора жанагындай бүт безопасность, коопсуздукту сактап туруп, ошолор жеткирет. Эми бир күндүн ичинде, ашып кетсе 2 күндүн ичинде жеткирилет. Ошондо анан жана микроскопияга коюлат. Мурун микроскопияга коюлганда анан посевти баягы бак посев деп коет, алда жумалап баягы гүлдөп өсүп эметкенче убакыт өтүп кетчү. Азыр Genexpert деген аппараттар коюлган. Областтардын баарында бар, анан ири-ири райцентрлерде дагы бар. Ошол жака жанагы ооруган кишинин какырыгы жеткенде микроскопияга коюлганда Genexpert'те 2 саат, 3 сааттын ичинде даяр болот анализ. Кургагычтык барбы жокпу, анан кайсы дарыга моюн сунат деген ошондой бат болуп калды да анализдери. Медицинада баягы биринчи жардам деген түшүнүк бар да, азыр жанагы элдик дарыгерлик боюнча. Элдик медицинада козгоп калдык эле. Эми элдин арасында дагы эле туура эмес уламыштар болуп атат да. Кургагычтыкту жалаң эле жанагы эшектин сүтү менен айыктырса болот имиш, каш кулактын эти менен, иттин эти менен, анан дагы көп эле нерселерди айтышат да.
мен берде айтып кетишим керек, кургак учукту жалаң эле гана кургак учукка каршы препараттар айыктырат. Антибиотиктер да, күчтүү антибиотиктер. Элдик медицинаны колдонгондо ал айыктырбайт да. Өзүнүн акыбалын начарлатышы мүмкүн. Убакыт текке кетет. Өзүнүн акыбалы начарлайт. Осложнение болуп калышы мүмкүн ошол. Эртең 24 мартта кургак учукка каршы күрөшүү күнү деп атабыз. Ушуга байланыштуу кандай иш-чаралар өткөн турат? Акциялар өтүп турчу эле жылга. Бул 24 март күнү илгертенде 1882 жылы Германиянын окумуштуусу Роберт Кох деген киши микроскопто изилдеп атып, ушул кургак учуктун козгогучун тапкан. Ошон үчүн ошондон бери противотуберкулезный палочка делет дагы, же палочка Коха делет да. Ошондон бери ошол 24 март бүткүл дүйнөдө белгиленип калганда кургак учук менен күрөшүү күнү деп. Бизде Кыргызстанда бул ошол күн эч ак эле калыптанган. Бардык мамлекет дагы, медицина тармагы дагы, бейөкмөт уюмдар дагы бардыгы билет эмне кылыш керек. Сиз айткандай акциялар болот. Мына силер да мени чакырып атасыңар ошо күнгө утурлап. Анан жөө жүрүштөр болот, викториналар болот жерлерде. Ошондо элдерди көп камтып, элдерге дагы бир жолу айтып, кургак учук деген ушундай илдет болот, белгилери ушундай, белгилери пайда болгондо жакынкы жашап аткан жериңерде мед кызматкерлерге барсаңар, аны аныктоосу бекер. Аныктоосу гана. Аныктоосу дагы, дарылануусу дагы бекер. Но ооруп аткан киши үчүн бекер, а мамлекет дарыларды чет өлкөдөн жана АКШ долларларга сатып алат да, а оору үчүн бекер. Мамлекеттин камсыздоосун. Мамлекет камсыз. Рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен Төлөгөнов Темир Шарипович болду, кургак учукту айыктыруу долбоорунун консультанты. Рахмат сизге. Бар болуңуз.